Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli musulmon bir tuğanım, bugündagi Ibn Hajar al-Haytami rahimahullohu ta'alaning kitobidan savobimizni ulamoqchimiz. Bugündagi musulmon pende saq bo'la turgan dagı bir og'ir günölerdi alıp keladi. Biz bu günölerdi okup үйрөнүп atkandan birden bir maksat bulardı bilүүle tim bolbostон andan alыс bolup жашоого аракет кылышыбыз керек. Бул күнөөлөрдөн тооба кылып, Аллах Тааладан ушу күнөөлөрдөн арылууга биз тафик сурашыбыз керек. Жана бул күнөөлөрдөн оолак болууга өзүбүз дагы аракет кылышыбыз керек. Бул күнөөлөрдү билгенден кийин биз башкаларга дагы муну жеткирүүгө аракет кылып коюшубуз керек. Анткени биз күнөөлөрдү билип туруп эле бирок андан алыстабай турган болсок, буну өзүбүз билип башкаларга да жеткирбей турган болсок, анда буларды үйрөнгөнүбүз бизге кайра дагы 2 эсе чоң күнөө болуп кайтат. Аллах Таала баарыбызга бул күнөөлөрдөн алыс болуп жашоого тавфик берген болсун. Бүгүн дагы оор күнөөлөр катарында Şeyh İbn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala an-nifaq деп алып келет. Nifaq бул мунафыктык, эки жүздүүлүк болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Кур'ан түшкөн кезде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп келген кезде адамдар 3 түргө бөлүнүп калган. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө мындайча баяндайт. Биринчиси булар момундар. Аллазина ю'минуна бил гайб. Алар гайыпка иман келтиришкен. Пайгамбарыбыз кабар берген, Кур'ан кабар берген гайыпка иман келтиришкен. Жана Кур'анды, пайгамбарды ээрчип, ва юқимуна ссалата ва мимма разакнахум юнфикун. Алар намаздарын окуп, Аллах Таала рызык кылып берген рызыктын Аллах Таала жолуна мискиндерге, муктаждарга сарпташат деп. Биринчи бул Кур'анга иман келтиргендерди Аллах Таала мактап өткөн. Андан кийин экинчи топтогу адамдарды эскерип, Аллах Таала иннеллазина кафару саваун алейхим а'анзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун. Экинчи топтогу адамдар булар пайгамбарга иман келтирбегендер, Кур'анга иман келтирбегендер. Булар не кафир болушту. Алар не? Аларга сен Кур'анды эскертесиңби? Же аларга эскертпейсиңби? Алар иман келтиришпейт деп Аллах Таала адамдарды эки түргө бөлгөн. Биринчиси момундар, экинчи бөлүгүндө булар кафирлар. Жана Аллах Таала ушул аяттын улантысында үчүнчү түрдөгү адамдарды эскерет. Булар ва минан наси ман якулу аманна биллахи ва бил яумил ахир ва ма хум бимуъминин. Адамдардан дагы бир бөлүгү бар. Алар Аллах Таалага иман келтирдим, акырет күнүнө иман келтирдим деп сыртынан тилдеринен айтышат, бирок алар жүрөктөрүнөн андай эмес дейт. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Алар бул сөзү менен Аллахты жана момундарды алдамакчы болушат. Бирок өздөрүн алдап жаткандарын сезишпейт. Демек, үчүнчү бөлүктөгү адамдар булар кимдер экен? Ал-мунафик. Мунафик ким дегенде бул сыртынан өзүнү мусулманмын деп көргөзөт. Бирок жүрөгүндө бул кафирлыкты жашырган адам болот. Эми мунафыктык бул шариятыбызда эки түргө бөлүнөт. Биринчиси чоң мунафык, экинчиси кичине мунафык болуп. Чоң мунафыкты шариятыбызда муну нифак иътикади деп коет.
ишенимдеги мунафыктылык. Ал эми экинчи бөлүгүндөгүнү нифакул амали дейт. Амалдагы мунафыктык. Экөөнүн ортосунда айырмалар бар. Биринчи чоң мунафыктык, биз кандай эле чоң ширик, кичине ширик деп айткандай эле, чоң мунафыктык, кичине мунафыктык болуп бөлүнөт. Чоң мунафыктык бул этикади. Эгерде адам чоң мунафыктык кыла турган болсо, бул Аллах Таала Кур'ан Каримде сыпаттагандай, иннал мунафикина фи даркил асфал деген. Мунафыктар булар тозоктун түбүндө болот деген. Булар кафырлардан дагы төмөн даражада болот. Булар момун болушпайт. Булар кафыр болушат. Бул мунафык этикади. Мындан адам сак болуш керек. Чоң мунафык жасаган адам бул кафырдын өкүмүндө болот. Жана акыретте түгөлүк дозокто калат. Жана булар бейишке кире алышпайт. Аллах Таала мындан бизди барып сактаган болсун. Экинчи бөлүгү кичинекей мунафыктык. Бул жана биз айткандай эле кичинекей ширик. Буну аткарган адам түгөлүк дозокто калбайт. Бул кафыр болбойт. Бирок ошону кылыштык менен чоң күнөөкөр болот. Бул кичине мунафыктыктын өзүнүн бөлүктөрү бар. Муну ошолорду аткара турган болсо, өзүнүн белгилери бар, өзүнүн бир сыпаттары бар. Ошолорго түшүп кала турган болсо, шариятыбызда чоң күнөөкөр болот. Чоң мунафыктыкка окшошуп кетет. Чоң мунафыктын сыпаттарына окшошуп кетет бир тараптан алганда. Бирок экинчи тараптан алганда, этикади жүрөктөгү ишеним тараптан алганда, бул чоң мунафыкка окшошпойт. Эми чоң мунафык менен кичине мунафыктын кээ бир белгилерине келе турган болсок, биринчи чоң мунафыктык. Буну адам аткара турган болсо, динден чыгып кетет. Анын 6 белгисин айта турган болсок, биринчи белгиси такзиб расул. Булар пайгамбарга ыйман келтиришпейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жалганга чыгарышат. Аллах Таала Кур'ан Каримде атайын мунафик деген сүрө түшүргөн. Ошол сүрөдө алар пайгамбар саллаллаху алейхи келишип, биз сага көөлүк келтиребиз, биз сага ыйман келтиребиз деп келишет дейт. Бирок Аллах Таала иннахум лакадибун. Жок, алар сага сыртынан ыйман келтиришет, бирок жүрөктөрүнөн сага ыйман келтиришпейт. Булар жалганчылар деп Аллах Таала мунафыктарды биринчи сыпатын жалганчы деп эскерген. Алар пайгамбарды жалганга чыгарышат. Жана экинчи сыпаты такзиб ба'ду ма жаби расул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсени жалганга чыгарышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кур'ан түшкөн болсо, Кур'анды жалганга чыгарышат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде акырет жөнүндө кабар берген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир буйрук алып келген болсо, муну ошол буйруктарды жалганга чыгарышат. Андан кийин дагы үчүнчү сыпаты бугду расул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жек көрүшөт. Пайгамбардын атынан уккузу келбейт. Албетте пайгамбарды жек көрүштүк бул чоң мунафыктык. Бул куфурга алып баратыган амал. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүштүк ар бир момунга милдет болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силер толук ыймандуу боло албайсыңар, качан өзүңөрдүн үй бүлөңөрдөн, жана мал жануктарыңардан, жана жалпы адамдардан, жана өзүңөрдөн дагы жогору туtup мени жакшы көрмөйүнчө силер толук ыймандуу боло албайсыңар" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрүштүк бул ыймандын чоң бир бөлүктөрүнөн. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жек көрүштүк бир инсанды куфурга түшүрүп коет, чоң мунафыктыкка алып барып коет. Андан кийинки бугду мәжәби расул. Төртүнчү аламаты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсени жек көрүштүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аракты арам кылган болсо, ошол арактын арам кылгандыгы үчүн жек көрүштүк. Же шарияттагы амалдарды жек көрүштүк. Шариятта аялдарга хиджаб парыз болгон болсо, же шариятта сакал коюштук буйрулган болсо, муну ошол сакалды же жоолукту, же болбосо дагы бир башка шарияттагы амалдарды жек көрүштүк. Ошол нерсенин ачуусу келип туруштук. Бул мунафыктыктын, чоң мунафыктыктын аламат белгиси болуп эсептелинет. Андан кийинки болсо, бешинчи белгиси бул эгерде дин кайсы бир жерде маглуб болуп аткан болсо, кайсы бир жерде бир диндин
амалдары кордолуп жаткан болсо, мына ошол нерсеге кубанычтык. Мисал үчүн кандай? Динге бир жерде кысым болуп аткан болсо, бир жерде мусулмандар кыйналып аткан болсо, мына ошол нерсеге сүйүнүчтүк. Дин амалдарына бир жерде тыюу салынып аткан болсо, бир жерде хижабка тыюу салынып аткан болсо, дагы бир жерде сакал коюштук, дагы бир жерде даватка чыгыштык, тыюу салынып аткан болсо, мына ошол нерсени көрүп сүйүнүчтүгү бул не? Чоң мунафыктын аламаттарынан болуп эсептелинет. Мындан сак болуш керек. Андан кийинки дагы 6-чы белгилеринен бул эгерде дин өсүп аткан болсо, мусулмандар динди түшүнүп аткан болсо, дин астыга жылып аткан болсо, элдер намаз окуп баштаган болсо, элдер зекет берип баштаган болсо, аялдар хижаб кийип, ушуну өздөрүнүн авратын жаап баштаган болсо, мына ошол нерсени көрүп жек көрүштүгү. Мына ошол нерсени көрүп жүрөгүнөн бир кызганыч пайда болуштугу бул дагы чоң мунафыктын аламаты болуп эсептелинет. Анткени хуб, ал-вала вал бара. Дин үчүн бири-бирин жакшы көрүштүк жана дин үчүн ачуулануу бул имандын эң чоң бөлүгү болуп эсептелинет. Ал эми диндин өнүгүүсүн, диндин өсүп атканын, медреселердин көбөйүп атканын, мечиттердин көбөйүп атканын көрүп туруп ошол нерсенин кызганычтыгы, ошол нерсени жек көрүштүгү, ошол нерсени жактырбаштыгы бул чоң мунафыктыктын аламат белгилери болуп эсептелинет. Инсан бул нерседен сактаныш керек. Андан кийинкиси нифак амали дедик, амалдагы мунафыктык. Буну аткарган адам чоң күнөөкөр болот, бирок динден чыкпайт. Мындан дагы инсан алыс болуп жашаш керек. Бул аламат белгилеринен 5 белгисин Пайгамбар саллаллаху алейхи өз хадисинде бизге баяндап берген. Мындан дагы сырткары башка белгилер бар, бирок биз ошол 5 белги менен чектелебиз. Биринчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деген? Эгерде сүйлөй турган болсо, ида хадаса кадеба. Жалган айтат дейт. Жалган сүйлөштүк бул мунафыктын кичине аламаттарынан болуп эсептелинет. Экинчиси ида ваада ахлафа. Эгерде бирөөгө убада бере турган болсо, мына ошол убадасына кыянат кылат. Мына ошол убадасын аткарбайт. Бул да мунафыктын бир аламаты. Үчүнчүсү ида утимина хана. Эгерде бирөөдөн аманат ала турган болсо, аманаттын кайсын түрү болбосун, аманат жүктөлө турган болсо, мына ошол аманатка кыянат кылат. Биз аманат тууралуу биз сабактарыбызда айтып өткөнбүз. Ошол аманаттын түрлөрүн кайсы түрү жүктөлө турган болсо дагы, мына ошол нерсеге кыянат кылыштык мунафыктын сыфаты. Андан кийин 4-чү белгиси ида хасама фажара. Эгерде бирөө менен талашып кала турган болсо, аны менен урушуп кетет. Аны менен мушташып кетет. Аны менен сөгүшүп, каргашып кетет. Бул да кичинекей мунафыктын аламаттары. Андан акыркы белгиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ида ахада кадара. Эгерде бирөөгө убада бере турган болсо, эгерде бирөө менен келишим кыла турган болсо, мына ошол келишимин бузуп жиберет. Бул ошол мунафыктын кичинекей мунафыктын кээ бирки аламат белгилери. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул чоң мунафыктык болобу, кичине мунафыктык болобу, мындан этият болуш керек. Албетте кичинекей мунафыктык иштерди аткарып жүрө бериштик, бул инсанды чоң мунафыктыкка түртүп коет. Бизден мурунку сахабалар, табииндер бул мунафыктан аябай коркушкан. Абдуллах ибн Мулайка айтат, табиин киши. Мен 30дан ашуун сахаба кишилерди көрдүм дейт. Алардын баары өз нафсысынан мунафыктан коркчу эле дейт. Жада калса Умар радиаллаху анху дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи сыры болгон Хузайфа радиаллаху анхудан барып сурап, Хузайфа деп, Пайгамбар ошо Хузайфа радиаллаху анхуга мунафыктардын атын айтып берген. Анткени ал аябай сырды катуу, бекем, катчу эле. Ошого барып Умар радиаллаху анху, Хузайфа, Пайгамбар саллаллаху алейхи мен мунафыктар катарында эсептебедиби? Мени мунафыктар катарында кошподубу деп кайра ушинтип сурагачу. Ошондо Хузайфа радиаллаху анху бир гана Умар радиаллаху анхуга жок деп гана жооп берген. Мындан сырткары дагы сахабалар өз нафсыларынан мунафыктан коркушкан. Андан сактанышкан. Анткени мунун акыбети аябай оор болорун билишкен. Биз да урматтуу мусулман бир тууганым, мунафык амали болсун, этикади болсун, мына ушул нерселердин дагы көбүрөөк берик аламаттарын үйрөнүп, биз андан алыс болуп жашашыбыз керек. Аллах Тааладан көпкө дуа кылышыбыз керек. Аллах Таала биздин жүрөктөрүбүздү тазала, Аллахым бизди эки жүздүүлүктөн алыс кыл деп, мунафыктын белгилеринен дагы
жана мунafıктын кылган амалларынан дагы Аллахым бизди тазалагын деп Аллах Тааладан биз таза жүрөк сурашыбыз керек. Колбун салим, жүрөктө мунafıктык жок, жүрөктө кичинекейчилик, чоң ширик жок болгон ушундай бир таза жүрөктү Аллахтан дуа кылып сурашыбыз керек. Жана мунafıктыктан Аллах Тааладан көпкө коргоо сурашыбыз керек. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.